Туркияда газета журналдарга дарика ыкмалары менен сапаттуу, бактылуу, дени сак жана фит болуунун кээ бир сырларын жазуудамын. Көптөгөн оорулуу жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дарика ыкмалары менен айыгышууда. Туура тамактануу, туура дем алуу, убагында уктоо, спорт жана табигый жолдор менен дарылоо биздин ишибиз. Шыпа Аллахымдан. Жаратылыш менен таттуу мамиледе болуу, биоритмикалык саатты жакшы билүү, кайсы убакытта кайсыл органдар жаңылануу менен бирге тазаланат, эмне үчүн алыбыз курuyт, жинибиз тез келет, турмушка кызыгуу азаят. Ушул темалар боюнча жакында YouTube каналымда бөлүшөм. Кыргыз кызы, түрк келини Дарика Адатовна Ажар.